келіп тұрған мынтіп тұрған припевті болчу да припевті ортосунда артосунда мынтіп тұрған башыбызды мынтебиз дегенбиз да анан мынтип туруп өзүбүз эле мынтип жылга алган туруп монтип ырдап турган артып карасам эле бул болсо ар жакта жүрөт. Уят болгон окуялар. Авиасейлс. Арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Ушундай жана. Бир окуя болгон да. 8-бе, 9-классымда. Мен жокпун. Сен жоксуң. Слава богу. Мектеп окуганда өзүмчө эле активист болуп, ар жерде участвовать этип, ар бир конкурсту бир да конкурсту не пропускала. Ар бир конкурска участвовать этип, ошол эле кезде ырдаганды жактырып, анан дом культуры бар болчу, ал жерде уроки вокала. Ошол жерге барып жүрүп, анан последний звонок ырдайсыңбы деп калышты. Сүйүнүп алгам. Биринчи жолу элдин эмесине депчи. Да, ырдап чыгат экен деп сүйүнүп, баары ыр жаздырып. Анан ал кезде мен 8-9 класста окуганда канчанчы жылдар болуп калат? Айтпай кой. Айтпай. Ал кезде нан 50 түйүп. Жеңең тирүү. Арбузга совхоз менен чыгып келчүбүз. Пионер кез. Ошол кезде эсимде бар, мен жеңем мага 50 тыйын деп эмеден мектепке барып бизем алып жейсиң деген кез алчу. Анан сүйүнүп ал кезде аппаратуралар деле эми азыркыдай эмес да. Бир диджейбиз бар эле. Бир бала болчу эле. Эме ырларды коюп, короче, анан кассетаны урушка менен кайралып. Короче, анан линейка болот. Баары чогулат, короче. 11-ci класстар, мен анда 8-ci класс, 11-ci класстан жандай эмчине өзүмдү көрсөткүм келип, кийинип алгам. Чыгам ортого, ырымды коюп коюшкан. Фонограмма. Естественно. Микрофон болсом да, жеңил микрофон. Как будто игрушечный. Ал кыйын болуп ортого чыгам. Анан чыгып, ырдап атам, биринчи куплетти ырдап бүткөндөн кийин эме с аппаратурой что-то не то. Деп өчүп калдым. Я такая оборачиваюсь, эмне болуп кетти экен деп карасам, бирдеме кылып атат да, бирдеме эметип калган ушу да. Блин, азыр койсо ырым башталып калат. А мен болсо колум мынтип даярдап турам да, азыр башталган эле мынтип микрофонду кое калам. 10-ci класста биякта бир жактырган бир балам турган, мени карап турат. Анан бир убакта эле ырды коюшту. Башталып кетти. Ошол жерде уят болуп жерим түнөккө кетти. Ыр болуп атат. Анан бир кезде өзүмө келип, кара микрофонду алып продолжила петь. Айла жоктун. Сыр бербей жыргап койдум. Сыр бербей анан. Канча 3-4 күн барбай жүрдүм го дейм. Уялганмын, ушундай уят окуя. Жалбап барбаспы деп кыйын болуп койдуң. Жаштар. Баягы 5 жылдык болду эле модельный агентстводочу. Анан кийин Диана эмелерди, грамоталарды даярдап атат, баардык грамоталарды, ленталарды тапшырып атканбыз. Анан кийин Сайкалдагы выступлениясы болуп, уже жанынан кетип калганда, Диана ата жардам берип жүргөн да. Анан кийин биздин Эрика барбы? Эриканы Диана жардам берип койчу десем, Эрика мындай кичине кичирээк да, мындай эме көп кээ нерселеринде ала калып бала деген жок да, мындай кичирээк жашы 14-15-те. Анан кийин Диананын жанында жүргөн, мен болсо микрофонду алып, анан кийин вручаю грамота, дипломдарды. Анан кийин бул муз, анан тигил муз деп кыйын болуп атам өзүнчө эле. Анан Эрика болсо тиги толтура эме грамоталарды алып чыкты, янда ленточкалар. Анан кийин бул деген топовый модель Думанаева десем беле. Эме бир лентаны берди, анан илсем беле Муза Думанаева деп.
кайра алып туруп Эрика, я тебе что сказал? Деп микрофон кыйкырып салат. Деп туруп микрофон мой жеримде экен, потому что бир колумда лента чыгып. Эрика, я тебе что сказал? Топовый дай. Деп турам. Ой, элдердин баары мени карап атабы? Деп ана кайра мен Эрика. Что моменттер келди. Көп болуп калды микрофонго. Не то. Өкөз ырдап атканда гастролдо болду эле. Мен өзүм мындай эмем бар да, элдин астына чыкканда, не всегда, но иногда ушундай болуп калат да. Үстүңкү эмем, губам трястись начинает. Реально, билбейм эмне. Еще болгондо да катты. Шамалдым. Жаным кирпиги жаным. Жок, именно үстүңкү. Анан бул жерим монткен сайын, короче, мен өзүм начинаю эметчи, теряться, короче. Азыр кантип, азыр монтип микрофон монду өйдөрөк кылайын дедим да, мен көрүп калдым. Көрүп калсам, кандай болор деп. Эй, сеньорита. Гастролдо жүргөндө, короче, өкөз до выхода монтесана, мондай движение алабыз деп чыкпадык беле. Анан чыккандан кийин үстүм монтуп баштады. Блин, азыр кантип азыр мен даже движенияларды унутуп калдым. Кайсыны кылам? Кактым мен да өзүм движение кылдым. Ошондо помнишь, өкөз монтуп арты устун карашыбыз керек эле. Сен болсоң артыңды карап турасың. Монтуп спина к спине болушубуз керек эле да. Монтуп артын карап алган, ал болсо мен болсом монтуп элдерди карап. Келип турган минтип турган припевте болчу, припевте өкөзүндө арты устун минтип турган. Башыбызды минтебиз дегенбиз. Минтип турган өзүнчө эле жүрүп алган, монтуп ырдап турган. Арты карасам эле бул болсо ар жакта жүрөт. Это был жалоба. Движение. Жалоба барбызбы? Ар жакта өзүнчө жыргап жүрөт. Болсо бияқта өзүнчө романтика болуп жүрөт. Сценада ушундай окуялар жаман көп болот. Ооба, сценадан бир жолу дагы жаңы жылдык голубой огонектор болот го. Ошого мынтип выступать этип атабыз, анан кийин ырдап анан бирок мынтип карасам эле бул болсо мындай узун эме подиум сыяктуу болуп коюшту да. Анан кийин артыма карасам бул болсо арты каралып жыргап кетип барат. А подиум бул эме узун болсо анан кийин кетип барат. Мен болсо биякта ырдатып эме аянан партиясы болуп калды, куплетичи. Ошону ырдап эле аркасын салып эле жыргап кетип барат. Мен болсо карап алып анын аркасынан. Анан кийин анын жанына барып туруп, анан кийин колун алып анан эл биякта. Айланып көрдүм. Просто көрүнүп калам мындай модель катары мындай эме подиумда басканда мындай нормально да, мындай аркаңды салып басып келесиң, кайра басып кетесиң да. Анан ошондой фишкасын модель болуп кетти да. Ырдап атты эле, анан кийин я модель деп эле кайра. Ал убакта деле башка бир жерлер мемет кетсе керек да. Тиреп кетсе керек. Тиреп. Ой, чему мы детей учим? Пятые кишники болуп отурат. Ошондо такое воспитание такое. Көздүн таанышканын сөзү эле эме болчу. Треш. Треш деле эмес эми. Просто таанышканда күлкүмүш деле эмес. Уят деле эмес, мындай. Жок эми мындай таанышкансы эле мындай өзгөчө деген да. Мындай бир заведениеде жүрүп, кетип баратсам мындай жана кинолордо болот го. Свет
только на нее падает. Кандай караңгы болот го абдысын зажигание иштеш. А бул деле кинолордо болот го мындай өзүнчө эле мачо кирип келип атат, артында болсо кыздар. Шлейф деп. Кыздар менен өзүнчө эле алдыдан басып кетет. Артында болсо кыздар келип атат. Кыздар болсо мон деп. Кинодогудай таанышкан турбайсызбы экөөсү? Өкөстүк мындай ошондой болуп анан свет күйүп, именно на нее да мындай как будто прожектор эмоционалчы анан кийин мынтип алып турган, анан кийин ага чейин болсо биз эме рекламаларда чогуу эме болуп, мындай конкурстарда чогуу сүрөттөрдөн эле көргөм да, анан кийин бул чоза стерва деп койгом да. Анан кийин сүрөткө чыкканда ушундай да мынтип түшөт да. Эмеси коронный да ушундай да, мындай да. Анан кийин алда күлүп атат, анан кийин мен болсо жанына кыйын болуп монтип барып туруп элем. Мы с вами знакомы, да, деп элечи. Анан кийин вы же Арсаяна десем. Нет, анан кийин я Аскар десем. Я Аяна деди да, анан кийин мен болсо каякта Аяна, Арсаяна эле, кандай эле башкасы менен таанышып атамын деп, анан кийин вы же Арсаяна, да десем. Да, дейт, анан кийин экөөбүз таанышкандан кийин сразу эле может потанцуем деп. Анан экөөбүз бийлеп, анан кийин эме модельный агентство бизге кел десем. И макул деген. Анан кеткиси жок, анан экөөбүз болсо. Анан мен башында вообще Кеткиси жок да? Жок эме подружкалар менен жыгап жүргөндөйм да эми. Мен жаныма кеткиси жок дегенде эле. Эми ушундай болгон да эми. Тура деш керек. Анан кийин эме болуп. Эмне айтарым болду. Аттың деп. Эс учумду жоготуп көргөндө. Жаныңан кетти. Эме башында вообще мындай подкат кылайын деп жанына баргам да. Сулуус экен, бир жашы бир 19-20 деле окшойт, жаш эле кыз экен, өзүм тарбиялап алам деди. Жанына барсам, бул мени тарбиялайт экен да көрсө. Сайкалды болсо мен бир ай көрбөй жүрүп, только сүрөттөрдөн көрүп, анан кийин сүрөттөрдөн обработка кылып киргизип коем Инстаграмга. Сулуус экен бул, бизге сулуус келиптир. Былтыр как раз 1 жыл мурун. Киргизип коем, анан кийин бир айдан кийин анан кийин келсем эле сайкал жүрөт. Учи моя маленькая. Бул давлят келгенде биринчи жолу вообще эле лахмат деп монда сакал момундай, чачы момундай болуп келген да. Бою да узун, анан кийин карап бул 20-25 жаштагы мужик окшойт деп ойлогом да. Анан келип турган ким? Бир жерден көргөндөй болуптум. Мы с тобой где-то виделись десем? Нет, никогда не виделись. Дейт анан кийин, мен сени Амирхан бар го биздин Амирчик. Ошонун стористеринен көргөм да, тиги лагерден таанышып, стористерде жүргөн да. Ал эме секирип эле билекке отурган, бул нелер эме болчут деп койгом да. Арты болсо мындай бою кичирээк, анандай жаш бала көрүнгөн да. 15-16 жашта элечи, анан келиси эле. Мындай давлят. Ошо. Келгениңерге рахмат, эми арбуз жеп кеткиле. Пара ичесиң айтты. Негизи жана эме сайкалдын жоругунда эле көп учурлар болгондо, түнчүндө окутуп атсам деле чалган, Аскар байке, мен сиз менен жүрөйүн деп коюп алачы, пожалуйста. Азыр мамам чалса, папам чалса. Жок, башка моделдерчи. Негизи вообще уже 5 жылдан бери анан кийин бирөө чалат. Аскар, эси чо, экөөбүз чогуу, эме көлгө баратабыз, моделдер менен чо. Ошентип анан кийин жумасына Немелери көрсө азыр ата-энелери. Жок, эми ал илгери болчу да. Азыр андай жок да. Анан кийин анан жайында мындай. Сен ишенич жуктурбойбу эле? Эме да. Жайында постоянно 3 ай бою мен ысык көлдөмүн. Тиги менен үйдө жатып алып, мен көлдөмүн. Уят болгон окуялар. Авиасейлс чекиткейжи сайтына кирип, ылайыктуу күндөрдү жана багытты тандап, өзүңө ыңгайлуу болгон билетти сатып ал. Авиасейлс арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Мен 11-классты бүтүп атканда, мен постоянно бир 4 жашымдан бери ведущий болуп, биринчи кыйын болуп жүрөм, анан кийин
эми 11 класста именно. Я дечи. Гимур айтат, Гимур айтат, ведущий, дечи. Анан кийин 11 класста бүтүп атканда мага бир 4 эле куплет берген да эме 11лер өзлөрү ведущий болбой бир жөн эле мындай чыгып там аткаруучу анан кийин ырларды айтып там ушундай эле кылабыз да анан кийин ведущий да эмес эчтеке жаттаган деле эмесмин да анан кийин 4 эле сап ыр берген да магачы ал 4 сап болсо как раз директорго арналган экен да анан мен болсо кыйын болуп эме эстеп кеттим анан мен болсо ал эме 4 куплетти бат эле жаттап алгандан кийин кыйын болуп атканда тиги досторума там точно бир жума калганда берген да анан кийин бир жума бою прикол кылып жүргөм эми билесиңерби анан кийин монтип 1-класска келип алып мектеп десе таң эртеден жаңырып деп эме студенттерге чыгып алып кыйын болуп эме ушундай 1-класста ушундай айтат деп эле кыйын болуп аткам да анан кийин тиги выпускнойдо сценага чыгып туруп эле 3 строчкасын айтып туруп эле 4-нчүсүн унутуп калып атпаймынбы мынтип турам вообще эсиме келбейт да толтур ата энелердин баары отурат баары выпускник энелердин баары отурат мен болсо карап туруп анан кийин директорду карап туруп десем директор да мени карап туруп бирок директор менен экөөбүз жакшы сүйлөшөбүз анан кийин бүт баргандан кийин кол чабышып анан кийин бывает такое все анан переволновался деп мен болсо деп анан чачым узун болчу ал кезде деп анан кийин кетип калгам сен эмне эсип кеттиң унутуп койдум андайды айтса болбойт деп кой негизи мындай историялар көп эле просто эми айтпаш керек деп элдер укпаш керек да не все рассказывать можно наоборот болуш керек элдер укса эме болуп кетет да жанагы силер кинолор бар эле шок чым коргондон келген ким эле мен айтып берем просто эстей албайтым 1-класста да ошондой болгон мен ыр айтып атабыз мындай тизилип турат 1-класстар анан эме мугалим келип анан микрофонду тосуп атат анан биз айтып атабыз анан айтып атат анан бир балага келгенде тиги мугалим болсо подсказывать да мынтип эме баракта алып алгандан кийин тиги айтып атат анан бирок укпай калды окшойт эме сыгдырысын айтып Анан үйгө барганда эмне эстейсиң да? Мону айтып турдум да. Да. Ой, бардык интервьюда да ушундай го. Мынтип өзүнүн кыстап мындай суроого бат-баттан жооп берейин, анан бат-баттан мынтип айтып калайын, анан кийин дөлдөр экен дебесин элдерди. Деп мынтип элдин сынынан эле кыстап коет да. Эл мынтип айтып койбосун, анан тинтип айтып койбосун деп эле. Айтып бергиле деп эле. Шучу, айтпаган деп. Есть у вас какие-нибудь истории? Один раз меня тоже намазали. Гольда жүргөндө окутуп аткам, анан эртең менен турсам эле. Эртең менен туруп эле анан кийин эме ваннага кирип эле сразу эшикке чыгып эле, потому что эме болчу да, телепроект кылып атканбыз, анан кийин эшикке чыгып эле кыздарды карап коеюн, контролировать этип коеюн деп. Эшикке чыгып турсам эле элдин баары күлүп атат. Анан кийин внимание не обращает, кийин кухняга барып, анан тамак жеп, анан шашпай жерге отуруп, анан келип жуунайын деп карасам эле стрелки, помада, румяна. Ошо менен жыргап жүрөтүм да тиги гулять этип. Я сейчас расскажу, короче, у вас Курбаке есть такая привычка, типа на произвол судьбы вот так вот бросать, короче, и предупреждать за 4 часа до этого, до... Ну 4 часа это хорошо. Да, 4 часа это хорошо, это не полчаса. Короче, звоните, помните мне, и у Алмаз Шадаева, типа, танец должен быть, найди партнера, короче, этот... Я в панике вот так вот, он мне сказал найти партнера, потому что в КТРК будут съемки, типа, танец. Балет, балерона найти, я в шоке сижу вот так вот, типа, где я найду?
Балерона найди, чтобы обязательно был с колготками. Да, потом в шоке сижу, у меня же паника, сижу, не знаю, что делать, звоню Эрмеку, который Керимбаев, говорю, короче, помогите мне вот так. Он говорит, а почему мне лично? Вот так вот, не звонят и не говорят, я такая, блин, ну... Через президента, пожалуйста. Индира Иджиеша, мой менеджер, Алмаз Шадаева, она тоже кричит на меня, давай быстрее, я такая, это Аскарбеке мне только предупредил. И мы, короче, едем в КТРК, у нас там еще вручение. Молодец! Поехали мы на пару часов в КТРК. Вот, какие-то. Да. Приехали днем, мы там до 4 утра. вечера. Нет. Мы уехали в 5. Мы приехали, вы же нам пораньше сказали, мы приехали Ну, где-то еще я раньше, в да? 2, я приехал где-то в 3, там в 4 уже начало. И мы в 6 только начало, и мы до днем 5 что ли, в три да. было? А, И да. до 5 утра. Помню, анда түнгі саат 4-те Давлет мамасы шығады, ана съемка бүтелек бит, то есть я такой, бүтелек ты, Давлет, туалетке шығып кетті. Давлет, вы где? Мы на съемках, и такой, все, я, значит, не соврал, просто я был дома, а они... Ужасно. Утром, короче, не знаю, что делать, танец не готов. Эрмек Беке такой, пойдем в фойе, отрепетируем, мы за 3 минуты танец поставили, сцена, да, уже танцуем, и такая, не хлост, он такой, поворот направо, ну так вот ходи на друг друга вот так вот, государственные намыштры, типа... Шадаев рыдал такой, направо! Так взглядами, типа, есть, типа... Вот так вот, короче. Шunu елдер, взглядами гладкий, наверное. Сен болса көзіңді жұмған бойдан сүйсен ай-яй-яй. Еще там момент был, когда он так меня поднимал, и он так, и у меня там все видно, трусов. Именно этот момент, оказывается, показали. Именно этот момент мы сохранили. Большим экраном, да? Да. Шермендешка такая. Сен умничкасың да, білем да, ішінім да. В любой момент. Ты балероны да контроль. Нет, ну, көрбесін ол. Мен көрген емеспін, еме ал колготки ішемін да? Колготки потом... Да? Бары такой. Ой, елмен көріп қалсам. Ал Ермек ағай, мен біздің ағайбыз, ал Ермек ағай. Тоже сидим на КТРК, то есть раздаем уже где-то часа 2 ночи, ее выступление подходит. Я такая, все, сейчас пойду переоденусь и приду. 2 часа ночи. 4 раза куда переоделась? Несколько, 2 часа ночи. То есть она выступает, и раз мы ее потеряли. Ее нету. Я пошел ее искать, позвонил. Мы дома. Мы же дома. Меня брат забрал. Сколько раз ты? Ошындай болу еді бір жолдағы. Помнишь, с тобой вместе тоже вручение было имя? Леди Кыргызстана. Үч модель баланы алып келгем да. Анан кийин мен болсо жюриде отурам, тура албай атам да, телефонум өчүп калды. Анан кийин телефон менен Давлет, бияка бар Давлет, бияка бар деп мен айттым да, контроль эткем. Анан кийин карасам Давлет менен Хусейн сценада жүрүп, бир балам жок. Аны болсо мынтип карап, тиякта жок, бияқта жок, же тиги грамота көтөргөн эч ким жок, же тиги тактандагы тиги кыздардын мындай сценага чыгарганга каблукчан неудобно да. Ошого жардам берип жүргөндөрдүн арасынан да көрбөйм. Андан кийин полностью мероприятие бүткөндөн кийин экинчи этажга чыкса, ал байкуш бир кичинекей шампанский ичип алам деп, иче коем деп, тилтеп калды. Аскарбеке, я никогда не пил. Я глотнул, потому что меня заставили. Диванда жатам. Байкуш ушинтип мен модельдерин бузушат анан кийин. Элдин баары. Так алып кетип, бияка алып кетип. Тоже выступление у нас было, и когда вот вручение было, премия НГС, то есть все знаменитые люди Кыргызстана выходили, кто-то про себя что-то рассказывал, мы такие раз смотрим с ним, мы же тоже выйдем, мы же как бы модели, туда-сюда. И мы такие с ним, ну давайте все выйдем, очередь заняли, кто будет говорить? На красную дорожку? Нет, мы вообще же Да. не занимали ничего. Это вот Да. Эдиль, Алина и этот
Тимур. Им Они захотелось должны- выйти, да. И мы такие, ну давай тоже, давай. Кто будет говорить, короче, под конец, когда мы уже ходим, я такой, ладно, я скажу. И мы такие раз выходим, да, ему так, все, я там уже текст придумал, раз выходим, и там как его звали, скажите, который ведущий был? Ислам? Ислам такой выходит, Ислам нас спас, такой, вот эта модель Думаева, всем приветствуем, все, провожаем их, мы такие, уф, да, зато сфоткались. Барлы ушундай. Съемка десең эле. Мен сүйлөбөйүнбү я. Уят болгон окуялар. Бир окуя болгон менде да. Короче, мектеп убагында айтып атпаймынбы эми вокалга барып, ал жерде өзүбүздүн бир эмес болчу. Мамаңа качып чыгып. Компаниябыз. Мамама качып чыккан. Компания эмес, как это называется? Хор, группа, да? Компания деди го. Компания, да? Анан эме бир ырчы бар эле, ошондо атын унутуп калдым. Ошол убакта кача деп жүрчү эле. Бекболбек. Жок, молодой, эми чыгып келаткан. Ошол гастроль кылаттыр. Анан ошол биз эмебизге агайыбызга келип айтып атпайбы, ошо кыздардын арасынан бир кызды алып кетейинчи. Менен ырдаган кыз ооруп калды. Мен гастролду уже баштап алдым болчу депчи. Менин агайым болсо, аянаны алсаң болот деп. Мен сүйүнүп алгам. Гастролго ал деле ошо 7-9 классында гастролго барып келгенде сүйүнүп алгам. Анан барып апаман суранып, даярданып, ошо юг жакта эле гастроль кылмак болчу экен. Анан эме биринчи күн болот. Мен ойлогом да мындай бир сцена, арена, бирдеме жакта концерт коет экен деп, биз болсо мектептердин стадион эмесинен эле спортзал, да, спортзалдарына кирип эле эме коюп атканбыз. Эмелер болсо, окуучулар болсо мындай жаныбызда эле турат да эми. Биз мындай ырдап атабыз, алар мындай эле турат да. Анан болгон болсо бир 5-6 эле да. Мен болсо сүйүнүп алгам, жаным, тыңдасыңдар депчи. Анан жолу кетип баратканда угузган да мага ырдычы, мол ырдайбыз деп. Көрсө жана ыр болуш экен. Excuse me. Эмне? Ошону, короче, коёт. Биринчи бир эмеге мектепке койдук, анан кечинде бир башка бир актовый залда андай кичине чоңураак бир эмелер келди, көрүүчүлөр. Анан жанына чыгып кыйын болуп ырдайм деп атсам эле, бирок да ырдап атабыз да, ал жана өзү рэп жагын ырдап, мен болсо эмне деп элечи. Анда турам, мындай бир жынсым бар эле. Эң сүйгөн модельлерине эме жакшы көргөн баламдын аттарын унутуп клейт этип алсам эле, ошол жынсымдыкы. Көп беле. Көп окшойт балдарың. Беш аплейни. Окпайсың, эмне деп атсам эле. Бирок да бирдемелер ыргып чыгат мага. Ырдап аткан жерден эле кыздар, балдар да эмес. Бирдемелер мындай, может, окурки, там, я не знаю, колунда бар нерселер эле мага ыргытышты. Ошол жерде микрофонду ыргыттым дагы, мондой болбойчу кетип калгам за сцену. Уят болбойчу. Ал жерде 2 саат эле отуруп чыга албай, ал көрсө эшикте ошол местный кыздар окшойт. Мени канча күтүп туруштур да эшикчи. Мен болсо ал жерде уят болуп элестеп, ырдап аткан жериме микрофонду ыргытып туруп кирип кетип калдым. Ооба, мен да бир жолу баян эле Анжеликанын Стар KG-нын, короче, мындай эмеси болуп аткан, концерти болуп аткан, эми кичинекей кыздар мененчи. Мен болсо ведущий болчумун, анан кийин сүйлөп атам анан кийин. Вефадан элдер көп олтура. 1-июнь, тип кичинекей балдар олтура. Анан кийин сүйлөп турган, бир жака келсем эле бир мужик келип эле. Ты тупой! Нормально введи! Деп эле. Мен болсо микрофонду алам. Атайт. Кичинекей балдардын көзүнчө же эчтеке дей албайм, же мындай түртүйсөм эме тиртеп жыгылып калчудай да. Анан кийин микрофонду уберите!
Охранный. Кызыл болуп эме ВФ-да. Моле биринчи июнда. Бардында сен жерге калбадың да, ооруп. Элестет. Сценага чыгайын деп аткам еще. Мен сценага чыктым да. Родитель? Чоң бир эме мас кийишкен. Сөйтүп вроде нормально, анан кийин келип алып анан кийин. Ты тупой деп эле да. Бир жолда бир 5 жыл мурун эми концерттик программаны баштайлы деп атканда, бета сторис болчу да. Показ баштайлы деп атканбыз. Кыздар балдарды кийимдерди кийип алып, эми подиумга чыкмакта. Бир убакта эле эми ажуу-кужуу көрүштү акчакта бир скандал, бир кыйкырып жатат. Карасак эле бир боевой бир кызыбыз бар болчу да, эми модель болуп жүргөнчү. Ошол бир мужикти алып. Ай, акырында муй аттасып албосо. Ал деген модельдер мондай деп айтты, бизди жамандады. Ошон үчүн сабап салдым да. Негизинде ушундай стереотиптер менен ушинтип эметип келебиз да. Балдарыбыз да, кыздарыбыз да келет да. Мен деген сабап салдым. Не болду десем, модельдер мондай деп айтты да. Деп келишет балдар, кыздар. Азыр уже тынчып калдык. Нормально, модель десем, деп. Уят болгон окуялар. Ой, эми бизге элдер билбеген нерсени даже аяны жөнүндө бул историяларды мен билбеп турмун да. Билбеген нерсе. Абиристи ачып. Ошентип абиристи ачтык силерге. Сен менен чогуу элдердин баары билет мен историяларды. Кичинекейибизде эмне алып жүргөнүбүздү, бирок бир четинен абдан кызыктуу дечи. Ошондуктан сүйлөгөндө неметип коюм? Ушинтип отуруп, мен билбеген нерселер жөнүндө билдим, аянан. Сенин дагы абирин ачып койдук деп элем. Ошо эми. Ошондуктан бизди көрүп, бизге лайктан басып, лайк. Комментарий деп айтам дедим. Комментарий, комментарий. Реально. Сен дагы айтып коем. Сөз кошуп калсын эле. Мени көргүлө. Мени көрсөңөр жакшы болот. Өзүм оюма келип айткам. Сен сразу айтып калдың, мен таппай калдым. Биз мынтип майлы. Кимдин окуясы көбүрөөк жаккан болсо, ошону комментарийге жазып, өзүңөрдүн да окуяларын жазып жатсаңар болот. Может быть, силердин биз менен чогуу болгон окуяларыңар бар. Эми аябай шермендешка болсо жазбагыла эми. А также ждем интересные истории. Уят болгон окуялар.